Шапаев Расабек Осмонович 1946 жылы 21 майда Очкор районунун Кумдөбө айылында кызматчылардын үй-бүлөсүндө жарык дүнүйгө келген. Расабек ата улуу агасы болгончу, эжеси тилде болуп 3 бер туугандын эң кичүүсү. 1953 жылы Кумдөбө орто мектебинин ак косогосун аттоо менен билим дүйнөсүнө алгачкы кадамын таштаган. 1963 жылы окуусун ийгиликтүү аяктаган. 1966 жылдан 68 жылга чейин коңшу мамлекетибиз Өзбекстандын Ташкент шаарында аскердик кызмат өтөгөн. Андан соң кыргыз элинин басып өткөн жолун изилдеген мыкты тарыхчы болууну самаган Расабек ата 1970 жылы Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых бөлүмүнө тапшырат. Мына ошентип студент болуп, окуунун башталган алгачкы күндөрүндө Ырыс апа менен таанышып калат. Алияскарова Ырыс Алияскаровна 1954 жылдын 30 мартында Жумгал районунун Чоңдөбө айылында башкарманын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Ырыс апа улуу эжелери Мейискан, Жемишгүл, агалары Болотбек, Жолдошбек, сиңдилери Миргүл, Таалайгүл, эниси Медетбек жана эң кичүү сиңдиси Нуржан болуп, бир чоң үй-бүлөнүн бутактары. Ырыс апа мектеп жашына келгенде Кызыл Туу орто мектебинин 1-классына кирген. 1970 жылы мектепти ийгиликтүү аяктаган соң Кыргыз Улуттук университетинин тарых бөлүмүнө тапшырган. Кандай сонун студенттик күндөр, билим алуу эңимин куруп казгандай демекчи, Расабек ата менен Ырыс апа терең билим алып, студенттик күндөрдүн бактылуу көзөрмөндөрүн мына ушул аталган окуу жайда өткөрүшөт. Алардын алгачкы жолугушуусу 1970 жылы окуунун алгачкы күндөрүндө эле болгон экен. Расабек атабыз студент катарында чөлдөгүндөгү болгон байлыгынын бардыгын ушул ыйык сезими үчүн жумшаган. Ошентип Расабек атабыз менен Ырыс апабыз 1973 жылы 16 ноябрда баш кошушкан. 1975 жылы окуусун ийгиликтүү аяктаар заман Расабек ата Очкор районунун Калыгул Байуулу атындагы орто мектебинде тарыхчы мугалим, Ырыс апа Минахан Жүндүбаева атындагы Каракол мектеп гимназиясында тарыхчы мугалим болуп, алгачкы эмгек тажрыйбасы катары иштеп башташкан. Көп жылдар бою талыкпастан агартуу жаатында иштеген үзүрлүү эмгектери үчүн Расабек ата жогорку даражадагы эң мыкты мугалим, улуу окутуучу жана эл агартуунун отличниги деген наамга, ал эми Ырыс апабыз эл агартуунун отличниги деген наамга татышкан. Расабек ата ар дайым 5 баласына таянар тоо болуп, кеп кеңешин берип, балдарынын коом арасында зоболосун көтөрсө, Ырыс апа 5 баласына өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, энелик мээрими менен жылыта, деминен дем, күчүнө күч кошуп келет. Мына ошентип бүгүнкү күндө Расабек ата менен Ырыс апа кол кармашып түтүн булатканына 40 жыл толуп, күмүш тоюн белгилеп, аны менен катар небереси Бек мырзанын бешик тоюн берип, элден бата тилеп отурган учур. Бек мырза 2013 жылдын 20 декабрында кышы жылуу, жайы салкын, айтылуу Очкор жергесинде кыштын ызгаар суугун жирей наристе үнү угулду. 4 кызды улай төрөлгөн эркек небересине Расабек ата маңдайы жарыла кубанып, чыныгы мырзалардан болсун деп ырымдап, Бек мырза деп азан чакыртып ат коюшкан. Нурлан байке менен Венера жеңенин көптөн күткөн максаттары орундалып, эркек уул төрөлүп, Нурлан байке мураскер жана туяк калтырат. Нурлан байке кесиби боюнча юрист, убагында райондук аскер комиссариатында иштеген, учурда Байлык финанс компаниясында башкы адис болуп эмгектенип келет. Венера жеңе кесиби боюнча экономист, 16 жылдан бери Кочкор райондук социалдык өнүгүү башкармалыгында бөлүм башчысы болуп эмгектенип келет.
Нурлан Байке менен Венера жеңе 1998 жылдын 12 ноябрында баш кошушкан. Ошол күндөн тарта бирге түтүн булатып, ата энесинин жалгыз уул келини болгондуктан ата энесине жөлөк таяк болуп, бир туугандарына үлгү болуп, бирге өмүр сүрүп келишет. Бул үй-бүлө 1999 жылы 22 сентябрда Жанара, 2003 жылы 4 июнда Адила, 2009 жылы 4 январда Салидат, 2011 жылы 5 сентябрда Жаңыл Мырза, андан соң 2013 жылдын 20 декабрында Бек Мырза аттуу уулду болушкан. Бек Мырза төрөлгөндө салмагы 3 кг 700 грамм, ал эми бою болсо 53 сантиметр болуп, жарык дүнүгө келген. Эркек небереси Бек Мырза төрөлгөндөн бери Расабек ата менен Ырыс апанын үй-бүлөсүнө кот кирип, береке толуп, бактылуу күндөр уланып келет. Бүгүнкү күндө Нурлан Байке менен Венера жеңе 5 баласын бөпөлөп багып, эрезеге жеткирип, очор-бачар үй-бүлө болуп келет. Убакыт өткөн сайын Бек Мырзанын улам бир жаңы өмүрү чыгып, ыңалап ыйлаганы, каткырып күлгөнү, жылмайганы менен ата энесине жана жакын бир туугандарына бакыт тартуулап, бир чоң үй-бүлөнү шаңга бөлөп келет. Учурда Бек Мырза бул үй-бүлөнүн кенжеси жана эркеси. 4 кыздан кийин төрөлгөн уулун атасы жерге тийгизбей, улам бележекеси колдон түшүрбөй көтөрүп, энекеси болсо мээримин төгүп эркелетип багып келишет. Бек Мырза топтуура 5 айга толгондо тоголонуп, 6 айга толгондо тиши жарылып, 7 айга толгондо жөлүк таяксыз өз алдынча отурганды үйрөнгөн. Азыр болсо эжекелеринин жардамы менен кадам шилтеп, баскысы келип турган учуру. Келечекте атаңдын эмгегин барктаган, апаңдын ак сүтүн актаган, эл керегине жараган мыкты инсандардан болуп чоңой. Бүгүнкү күндө Расабек ата менен Ырыс апа, уулу Нурлан, келини Венера, күйөө балдары Нурлан, Казакбай жана кыздары Клара, Зинара, Минара, Анаранын бактылуу ата энеси. Жанара, Адила, Салидат, Жаңыл Мырза, Бек Мырза аттуу 5 неберенин кадырлуу чоң ата чоң апасы. Кабыл, Айыма, Илимбек, Куштарбек, Хадича, Аджара, Акбар, Айтурган, Бүбүхан, Дилназ аттуу 10 жээндин, Нурлан аттуу жээн күйөө баланын жана Ак Мырза аттуу чөбөрөгүн бактылуу таята жана тайенеси. Анда эмесе, ушул отурган коноктор бүгүнкү той ээлерине, балдарынын жана небере чөбөрөлөрүнүн жакшылыктарына күбө болуп, төрдүн көркү болуп жүрө беришин каалап кетели. Небереңиздердин бешик тою жана 40 жылдык мааракеңиздер кут болсун. Тоюңуздар тойго улансын, урматтуу той ээлери.